Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Менин атым Касым. Бул видеонун темасы компьютер тармактарынын топологиялары жана аларда колдонулуучу кабелдердин негизги түрлөрү. Компьютер тармактарын уюштуруу үчүн ар кандай топологиялар иштеп чыгарылган. Бирок алардын ичинде эң көп колдонулуучу төмөнкүлөр. Булар шина түрүндө, шакек түрүндө жана жылдыз түрүндөгү топологиялар. Шина түрүндөгү топологияны биринчи сүрөттөн көрсөңүздөр болот. Бул жерде негизги кабель бар жана ошол негизги кабелге туташкан ар кандай компьютерлер бар. Бул топологиянын ар кандай артыкчылыктары жана кемчиликтерин сөз кылып кетели. Демек, шина түрүндөгү топологиянын эң негизги артыкчылыгы анын жөнөкөйлүгү. Бирок кемчилик катары төмөнкүлөрдү айтсак болот. Биринчиден, кабель кайсыл жерде гана болбосун үзүлүп калса, жалпы компьютер тармагы иштебей калат. Мындай топологиянын дагы бир кемчилиги, эгерде эки компьютер бир маалда сигнал жөнөтүп баштаса, анда ал сигналдар кагылышып, коллизия пайда болушу мүмкүн. Демек, мындай топологияда компьютерлер маалыматты алмак-салмак жөнөтүп турушу керек. Ал эми коллизиялардын пайда болушу сигналдардын бара турган жерине жетпей, жиберилген маалыматтардын бузулуп келишине алып келип, жана жалпы компьютер тармактарында маалымат алмашуу ылдамдыгынын төмөндөшүнө алып келет. Эми шакек түрүндөгү топология жөнүндө сөз кылалы. Бул топология шина түрүндөгү топологияга абдан окшош. Болгону шина түрүндөгү топологиядагы негизги кабелдин эки башы бири-бири менен бириктирилип калса, анда шакек түрүндөгү топология пайда болот. Мындай топологиянын бардык артыкчылык кемчиликтери шина түрүндөгү топологияга окшош. Ал эми жылдыз түрүндөгү топологияны оң жактагы эң четки сүрөттөн көрө аласыңар. Сүрөттө көрүнүп тургандай, мындай топологияда компьютерлерди туташтырыш үчүн ортодо хаб же switch сыяктуу аспап колдонулат. Жылдыз түрүндөгү топологиянын артыкчылыгы катары төмөнкүнү айтсак болот. Мында ар бир компьютер түздөн-түз хаб менен байланышкан үчүн кайсыл компьютердин кабели үзүлүп калса, ошол компьютер гана маалымат алмаша албай калат. Ал эми бул учурда калган компьютерлер кадимкидей маалымат алмашып, компьютер тармагы иштей берет. Эми ушул топологияларда колдонулуучу кабелдер жөнүндө сөз кылалы. Шина жана шакек топологияларында көбүнчө коаксиалдуу кабель колдонулат. Ал эми жылдыз топологиясында оролгон жуптар же оптикалык кабель колдонулушу мүмкүн. Бул сүрөттө коаксиалдуу кабель көрсөтүлгөн. Мында көрүнүп тургандай, кабелдин башында атайын коннектор бар. Бул коннектор кабелди компьютерге туура жана бекем туташтырууга жардам берет. Ал эми бул сүрөттө болсо, коаксиалдуу кабелдин ички түзүлүшү көрсөтүлгөн. Көрүнүп тургандай, кабелдин өзөгү бар. Бул өзөк аркылуу маалымат ташуучу сигнал жиберилет. Өзөктүн сыртында электр агымын өткөрбөөчү атайын катмар бар. Сүрөттө ак түс менен көрүнүп турат. Анын сыртында болсо жезден жасалган катмар бар. Бул жез катмардын максаты сырттан келүүчү электромагниттик талаанын өзөк аркылуу жиберилүүчү сигналга берген таасиринин сактоо. Эң сырткы катмар болсо кабелди физикалык таасирлерден сактайт. Коаксиалдуу кабель аркылуу маалыматты 180 метрге гана жиберүүгө болот. Кээ бир атайын жасалган коаксиалдуу кабелдер максимум 500 метрге чейин сигналды жеткириши мүмкүн. Мындай кабель аркылуу маалымат алмашуу ылдамдыгы 1 секундасына 10 мегабитти түзөт. Ал эми бул болсо оролгон жуптар кабели. Орусча айтканда витая пара. Кабелдин аты айтып тургандай,
Анын ичинде бири-бирине оролгон 4 жуп бар. Ар бир жуп бири-бирине оролгон 2 зымдан турат. Ошентип, кабелде жалпы 8 зым бар. Жуптардын бири-бирине оролгонунун себеби алар аркылуу жүгөргөн сигналды сырткы электромагниттик талаанын таасиринен сактоо. Жогоруда айтылгандай, коаксиалдуу кабелде сигналды жиберүү үчүн бир эле өзөк бар. Ал эми оролгон жуптар кабелинде болсо, сигналды бардык 8 зым аркылуу жөнөтүүгө болот. Ошондуктан, мындай кабель аркылуу маалымат алмашуу ылдамдыгы секундасына 1000 мегабит же башкача айтканда 1 гигабитке чейин болушу мүмкүн. Бирок, маалымат жөнөтүү аралыгы 100 метр менен чектелген. Эми оптикалык кабель жөнүндө айтып берейин. Оптикалык кабель аркылуу сигнал электр агымы эмес, лазердин нуру менен жиберилет. Мындай ыкманын негизги артыкчылыгы сырткы электромагниттик талаа сигналга эч кандай таасирин тийгизбейт. Андан тышкары, коаксиалдуу жана оролгон жуптар кабелдери аркылуу жөнөтүлүүчү сигналдын күчү бат эле азайып, акырында өчүп калат. Себеби зым жасалган материал электрдик агымга каршылык көрсөтөт. Ал эми оптикалык кабелде болсо, лазер нуру жиберилген үчүн каршылык жокко эсе. Ошондуктан оптикалык кабель аркылуу сигналды ондогон километр аралыкка жиберүүгө болот. Бул сүрөттө оптикалык кабелдин түзүлүшү көрсөтүлгөн. Анын өзөгү айнектен жасалат. Айнек өзөктүн сыртында жарыкты сыртка чыгарбай, ич жакка чагылдырган атайын катмар бар. Ал эми калган катмарлар болсо, кабелди физикалык таасирлерден сактайт. Оптикалык кабель аркылуу жиберилген лазер нуру кабелдин айнек өзөгү аркылуу ушул сүрөттө көрсөтүлгөндөй өтөт. Жарык нур сигналы кабелдин ийилген жерине келгенде, анын кырынан ич жакка чагылып, өзөктүн ичинде кала берет да, акыры кабелдин экинчи башынан чыгат. Оптикалык кабелдер төмөнкү эки түргө бөлүнөт. Биринчиси кабель аркылуу жалгыз бир нур жөнөтүүгө мүмкүн болгон түрү. Ал эми экинчиси болсо, ар кандай бурч менен бир убакытта бир нече сигнал жөнөтүүгө мүмкүн болгон түрү. Кабелдин түрүнө жараша, ал аркылуу маалымат алмашуу ылдамдыгы да кыйла айырмаланышы мүмкүн. Оптикалык кабель аркылуу маалымат алмашуу ылдамдыгы секундасына 40 гигабитке чейин болушу мүмкүн. Мындай кабелдер имараттарды, шаарларды, өлкөлөрдү, жада калса континенттерди бири-бири менен жалпы бир компьютер тармагына туташтыруу үчүн колдонулат. Бирок, оптикалык кабелдердин кемчиликтери да бар. Эң негизги кемчилиги анын өзөгүнүн өтө назик болушу. Кабелдин айнек өзөгүндө көзгө көрүнбөгөн микрон өлчөмүндө жарака пайда болсо, сигнал өтпөй калышы толук ыктымал. Ал эми экинчи кемчилиги башка кабелдерге салыштырмалуу анын баасынын кымбат болушу болуп эсептелет. Ушуну менен бул видео соңуна чыкты. Видеодо колдонулган сүрөттөр жана маалыматтар төмөнкү булактардан алынды. Көңүл бурганыңарга рахмат.